Кутмангуу барыңыздарга. Бүгүнкү грамматиканы түшүндүрөрдөн мурун комментарийга келаткан суроолорго жооп, мен WhatsApp номеримди бере албаймын. Instagramга мага жазсаңыз болот. Ошол жактан байланышабыз. Жана мурунку сабактарды көрүш үчүн сиз менин каналыма өтүп, плейлисттердин бардыгын текшерип чыксаңыз көрөсүз. Жана бул сабактар менен досторуңуздарга дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бүгүнкү сабакта адаттагыдай сүйлөмдөрдөн баштайбыз. Чоңоп 원. 어서 오세요. 주문하시겠어요? 미소. 저희 짜장면이랑 짬뽕 주세요. Бүгүнкү грамматика 세요 мүчөсү. Бул жерде эки сүйлөмдө эки жолу тең 세요 грамматикасы кайталанды. Бул грамматика эмнени билдирет? Кыргызча кайсыл мүчө болуп калат? Азыр айтып берем. Этишке 세요 жана 세요 уланат. Дайыма эле айтып өтөмүн, этиштердин аркасына эле мүчөлөрдү улап койсоңуз, сүйлөмүңүз түзүлүп калат. Бул мүчө кыргызча ыңыз дегенди билдирет. Сылык түрдө кимдир бирөөгө кайрылып атканыңызда эшикти ачып коюңуз, эртең келиңиз, же сылык түрдө буйрук берип атканда сураныч же өтүнүш түрүндө кайрылып атканда колдонсоңуз болот. Бул мүчөнүн адабий стилинде шипшио же шипшио деп дагы берилет. Бирок биз сеону үйрөнөбүз. Анткени разговорныйда көбүрөөк ушул колдонулат. Икта окуу, мисалы үчүн караңыздар, двойной подчим турат. Ода келүү, мандылда жасоо. Эми окуу деген сөзгө окуңуз десек, илгисео, гел деген сөзгө келиңиз, осео, жаса деген сөзгө жасаңыз. Кайсыл учурда сео, кайсыл учурда сео уланып калды? Азыр бул суроого жоопту мындай кылабыз. Сео уже эле байкадыңыз, көбүнчө келгенде дайыма подчим бар болсо сеону улайбыз. Двойной подчимби, бир подчим болсо деле айырмасы жок. Икта окуу, окуңуз деп бирөөгө сылык түрдө кайрылып атасыз. Дааны алып салабыз дагы, сеону алып келип коюп коебуз. Илги сео. Двойной подчим туура окуу боюнча мурунку сабактарга кайрылыңыз. Ал эми подчим жок болсо, сеону эле алып келип улап коебуз. Этиштин аркасында даанын бизге кереги жок, о калып калат. Подчим жок экен, сеону алып келип коюп койдум. О сео, келиңиз. Көрдүңүзбү? Ыңыз, иңиз, барыңыз деген мүчөлөрдү билдирип атат. Эми л подчиминде кандай болуп калат? Подчимде л жалгыз эле турса, бул тамгага көбүрөөк көңүл була. Мисалы үчүн мандылда л подчим бар болсо, бул эле эмес, башка грамматикаларда дагы л бир аз өзгөчөлөнүп турат. Өзүнчө бир эрежелери бар. Караңыз, мандылда дааны алып салсак, л калып калды. Подчимде мандыл сео дейбиз. Ын алып келип койдук. Кандай болуп калды? Мандыр сео болуп окулуп калабы? Ошондо ушундай убакытта дептериңизге эреже жазып алыңыз. Л автоматически жоголуп кетет. Просто жөн эле жоголуп кетет. Кайсы убакта жоголот, качан жоголот, мындай эреже жок. Л жана с тамгалары экөө тең үнсүз болгон үчүн экөө тең бир жерге катар келбейт дагы, л экөөнүн бирөөсү жоголуп кетет. Манды сео, жасаңыз болуп калды. Дагы бир сыйра көрүп алыңыз, анткени ушул эле сөз эмес, башка дагы подчимде л эле турган сөздөрдүн бардыгында ушул эрежени колдоносуз. Мандылда даанын кереги жок. Алып салгандан кийин подчимде л калып калды. Сео мүчөсүн улаганда л жоголуп кетти. Ошондо манды плюс сео, манды сео. Нолда ойно, ойноңуз деп айтып аткан болсок, ноль л көрдүңүздөр, жоголуп кетет дагы. Но сео, смело эле коркпостон, но сео, ойноңуз же ойногула. Сео мүчөсү сиз дегенге эле гана эмес, силер дегенге дагы көптүк түргө дагы колдонсоңор болот. Мисалы үчүн, илги сео окуңуз же окугула деп дагы которсоңор болот. Жасагыла, манды сео
келгиле, осе요, ойногула, носе요. Мына ушундай таблицаны түзүп алып туруп, өзүңүздөр дагы билген сөздөрдү астына жазып, өзүңүз дагы машыгып көрүңүз. Эми дагы бир жолу машыгып көрөбүз. Паччимде сы тамгасы биз ты деп окучубуз мурун. Мисал үчүн, утта бул гүлү деп которулат. Утта. Паччимде сы турат. У, ысе요. Паччимден кийин үндүү болгон үчүн тамга мурун кандай болсо, ошондой эле окулуп калат. Утта, усысе요. Гүлүңүз. Же болбосо гүлгүлө. Түшүнүктүү болду? Кийинки сөзгө өтөбүз. Чуда, берүү. Бериңиз же бергиле. Берип коюңузчу, кафеге барып бир нерсе заказ кылып атканда берип коюңузчу. Чусе요. Чусе요. Тылда көтөрүү. Көтөрүп коесузбу? Көтөргүлө. Л эрежесин унутпайбыз. Паччимде Л болсо эмне болот эле? Жоголуп кетет дагы. Тысе요. Көтөрүңүз. Түшүнүктүү, Келгиле эми сүйлөмдөрдү ордуна ушул мүчөнү коюп дагы сүйлөп көрөбүз. Йогие бул жерге антта отуруу. Отуруңуз. 앉으세요. 숙제를 하고 게임을 하다. Тапшырманы аткарып, анан игра ойногула. 숙제를 하고 게임을 하세요. Ойногула. 저녁을 먹다 들다. Бул жерде тылда деген сөзгө токтоло кетейин. Мокта бул же, ал эми улуу кишилерге тылда деген сөз дагы же дегенди билдирет. Көтөрүү же болбосо же деген эки мааниси бар. Ошондо 먹으세요 же 드세요. Кечки тамакты жеңиз. 저녁을 드세요. Биз көбүнчө алыңыз, тамакка караңыз деп сүйлөйбүз, ошондо 드세요 деп сүйлөсөңөр болот. Түшүнүктүү болдубу? 앉으세요, 하세요, 먹으세요, 드세요. кийинки сүйлөмдө hang in. 서울역에 어떻게 가요? Сеул станциясына кантип барабыз? 이 길로 쭉 가세요. Ушул жол менен түз бара бериңиз. 가다 가세요 болду. 환자, 감기 걸렸어요. мага суук тийип калыптыр. Сасык тумалып калыптырмын. 의사 선생님, врач дейт. 약 드시고 푹 쉬세요. дарыдан ичип, жакшылап дем алыңыз. 쉬다 эс алуу, 쉬세요 эс алыңыз. Ушул жерде силерге тааныш эмес грамматикалар да болушу мүмкүн, бирок аларга карабай эле негизги бүгүнкү өткөн грамматика гана көңүлдүү бурабыз. Тааныш эместерин кийинки сабактарда дагы айтып беремин. Анда эмесе бүгүнкү теманы жыйынтыктай турган болсок, мамури се요 жана ысе요 деген мүчөлөр бар. Кыргыз тилинде ыңыз же кыла дегенди билдирет. Пачым бар болсо ысе요, жок болсо се요 уланат. Барыңыз же баргыла, келиңиз же келгиле.